Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 2-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Тукаровна өтүп бермекчимин. Анда эмесе балдар, китеп дептерибизди даярдап, дептерибизге бүгүнкү числону жазабыз. Балдар, силер билесиңерби? Биздин организмибизге эң керектүү болгон витаминдер мөмө жемиштерде экен. Ал эми мөмө жемиштер жемиш багында абышат. Бүгүнкү сабагыбызды балдар жемиш багына саякат жасоо менен баштайбыз. Дептерибизге теманы жазгыла. Жемиш багы. Эми балдар, китебибизде берилген биринчи көнүгүнү карайбыз. Биринчи көнүгүдө макалды жазып алгыла деп тапшырма берилген. Балдар, берилген макалды транскрипциядан чыгарып, тууралап жазып чыгабыз. Алмабыш, оозума түш. Бул макал транскрипцияда айтылышы боюнча жазылган. Эми силер туура жазылышын жазып чыккыла. Эгерде макалды жазып бүткөн болсоңор балдар, китебибизде берилген сүрөттөрдөгү мөмө жемиштерди карайбыз. Мөмө жемиштердин атын окуп чыгабыз. Өрүк, алма, алмурут, абрикос, кызыл чие, шабдалы, кара өрүк. Бул мөмө жемиштердин аталыштарын өзүңөр да кайталап окуп чыккыла. Эми балдар, төмөндө берилген сөздөрдү жана сөз айкаштарын эске сактап калууга аракет кылабыз. Мөмө жемиштер кургатылат. Фрукты сушатся. Готовят сухофрукты. Мөмө жемиштерден кыям, шире, суусундук жасалат. Из фруктов готовят варенье, соки, напитки. Бул сөз айкаштарын өзүңөр да кайталап окуп чыккыла. Эми балдар, багыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Жемиш багынын экинчи көнүгүүсүндө сүйлөмдү көчүрүп жазгыла, орус тилине которгула деп тапшырма берген. Алгач сүйлөмдү көчүрүп жазабыз. Шабдалыдан кыям, шире, суусундук жасалат. Ушул сүйлөмдү көчүрүп жазып, орус тилине которгула. Эми балдар, жемиш багыбыздын 3-чү бөлүгүнө өтөбүз. 3-чү бөлүгүндө клеткалардан мөмө жемиштердин 6 аталышын таап жазгыла деген. Мында балдар, биринчи клеткадагы жемиштин аталышын мен силерге айтып берейин. Биринчи клеткада алма деген сөз катылган. Калган 5 мөмө жемиштин аттарын өзүңөр ирети менен жазып чыккыла. Эгерде бул тапшырманы дагы аткарып бүткөн болсоңор балдар, 4-чү көнүгүүдө берилген Чыпалак бала менен Акылайдын диалогун окуп чыгабыз. Чыпалак бала: Акылай, мөмө жемиштерден эмне жасалат? Акылай: мөмө жемиштерден кыям, шире, суусундук жасалат. Балдар, апаларыбыз мөмө жемиштерден эмнелер жасайт? Ооз-эки жооп берип көргөнгө аракет кылгылачы. Азаматсыңар. Мөмө жемиштерден балдар
Apalarыбыз bizge kıyam, şire, suusunduktardy jasap beredi eken. Emin balдар, köňülübüzdi 5-nji könüge burabys. Munda tekstти okup kotorgula degen. Algaç tekstти okup alabys. Jemiş bagy. Bışkan kızıl alma, şirin almurut, kөгүлжүм kara örük, jyty aňkygan şabdalyny baryňar jakşy göresiňer. Uşunun baryn bizge jemiş bagy tartyplayt. Möme jemişler kurgatylat. Alardan kıyam, şire, suusunduk jasalat. Baldar, mundaki tekstimizi okup aldyk. Emi bizge bul tekstти kotoruu üçin kaşanın içinde orus dilinden alıngan sözler berilgen. Uşul sözlerdi koldonup tekstти orus diline kotorobuz. Egerde tekstти okup bütken bolsoňor, baldar, üy işin belgilep jazyp algyla. Üy işinde 6-njy könügde ölgü boýunça iştegilede tapşyrma bergen. Bizge jardam katary ölgü söz bışkan kızıl alma degen sözdü orus diline kotorup bergen. Bışkan kızıl alma. Spелое красное яблоко. Emi baldar, üýge tapşyrma silerge kalgan möme jemişlerdi orusça söz aykaçlaryn jazyp çygasyňar. Üýge tapşyrma berilgen söz aykaçlaryn orus diline kotorup jazyp. Urmatly watan eneler jana okuwçylar, uşunu menen sabagybız soňuna jetdi. Köňüli burgaňyzlar üçin çoň rahmat. Salamatda kalyňyzlar.